Assalamu alaikum, урматтуу Тескавардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге Тескавардын бул чыгарылышында Ош шаарынын Батыш тарабынан тактап айтканда Төлөйкөн Кичи районунан сатыла турган 105 сериядагы 2 бөлмөлүү батирди тартып көрсөтөбүз. Биринчи кабатта жайгашкан достор. Анда сиздерге келүү жолдорун, даректерин көрсөтүп өтөйүн. Бардыгыңыздар билген Барсбек Кургоою, андан бери жогору тарабына бир аз жүрсөңүздөр, бул жерде остановка бар. Ноокатка кетүүчү остановка десек дагы жаңылышпайбыз. Бул жагында болсо Ихлас курулуш компаниясы, бирок ага жетпей сиздер сол тарапка мына ушул Кызыл Кыя жана Баткен Каданжайга кетүүчү таксисттердин жанындагы ушул жолдон түз чыгып бара бересиздер достор. Мына ушул кызыл домдун наркы тарабындагы жашыл домдон сатылат достор. Дагы бир белгилүү дарек, мына ушул төөлөрдүн аттардын жанына келип, бул жагына чыгып бара бересиздер. Жомок аталышындагы Садиктин жанынан жолугушканча достор. Келе жатасыздарбы? Мынакей биз дагы келип калдык. Жомок аталышындагы Садик, анын жанында Төлөйкөн Кичи районундагы 4-чү дарегиндеги 5 кабаттуу үйдүн 1-чи кабатына кирип бара беребиз достор. Ушул Жомок тарабынан келген тараптагы 1-чи подъезд экен. Ээсинин суранычы жана ыраазычылыгын алып, маалымат берүүнү өз мойнума алдым. Жүрүңүздөр, ушул 1-чи подъезден кирип келе беребиз достор. Ушул сол тарапта турган туштагы 51-чи таректеги батирге кирип келебиз. Кана, бисмилла. Мына 105-чи сериядагы 2 бөлмөлүү батир кире бериш жери. Кенендиги кенен, өзүңүздөр билесиздер. Эгерде сиздер дагы ушул 105-чи сериядагы 2 бөлмөлүү батирде жашаган болсоңуздар, жакшы билесиздер. Брондолгон бекем эшиктен кирип келесиздер. Киргенде оң тарапта бут кийим, наркы берки же эмерек коюп койсоңуздар дагы болот. Орундуктары каралган. Бул жакта болсо ажатканасы, ашканасы, спальный, душ и бул жагы конок бөлмөсү, зал. Анда мен бир четинен баштай берейин. Киргенде сол тараптагы 2 канаттуу чоң эшикти ачып кирген болсок, 5,5-га 4 болгон ушул конок бөлмөсүнө кирип келебиз достор. Азыркы учурда бул жерде квартиранттар жашап жаткан экен. Буюм тайымдарын алып кетет. Мына ушул эмеректер, шкафтар кетет достор. Моющий обойлор чапташтырылган. Мына потолок ошол эле бойдон жасалгаланган эмес, акталган, сырдалган бойдон. Асты болсо паркет экен. Мынакей паркет. Бул жакта болсо жылуулук отоплениянын батареялары орун алган. Сырттагы айнек терезелери пластик каражаттарынан жасалган. Сыртынан коопсуздук үчүн атайын темир тосмолор дагы болгон. Эми 1-чи кабатта жашагандарда билесиздер да. Бала чакан наркы берки уурулардан коопсуз болуш үчүн темир тосмолор жайгаштырылат. Жүрүңүздөр, калган бөлмөлөрүн көрсөтөйүн. Бир четинен баштайбыз. Бул жакта болсо жуунуучу бөлмөсү. Мына өзүңүздөр көрүп турган шартта вытяжкалар орун алган, аристон бар, потолокко чейин кафелденген, күзгү, колу бет жуучу раковина, асты кафель. Мына көрүп турасыздар. Жакшы. Андан кийинки бул бөлмөгө кире турган болсок, мына бул жагы ата-энелер уктоочу спальный, мына спальный. Андан дальше өтсөңүздөр балконго чыгып кетесиздер. Жүрүңүздөрчү. Балкон тараптагы кенен достор, анткени ключ болуп калыптыр мына. Балкон тараптагы кенен достор. Буюм тайым, наркы беркилериңиздерди ушул жака дагы коюп турсаңыздар болот. Болжол менен узун туурасы бир 4 метр чыгып калат. 2 терезеси орун алыптыр. Ал жактагы мына ушундай темир решеткалар менен камсыздалган. Жакшы. Бул ортолуктагы эшик терезелери дагы пластик каражаттарынан жасалгаланыптыр. Жакшы. Эми ашканасына кирели. Ашканасы достор, мына ашкананын өзүнүн моющий обойлору чапташтырылган. Жылуулук батареялары, ашкана эмеректери, чакан. Эми өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша каалагандай эмеректерди дагы чоңураак кылып жасатып алсаңыздар дагы болот. Газ плиталары орун алган. Бул жакта бир терезеси, мына жомок тарапты караган. Анын жанында мектеп бар. Жакшы. Так, бул жерде кете турган эмнеси бар? Бул квартиранттардык экен.
шкаф менен стиральный машина чийип кетет. Калганы ушул бойдон калат достор. Астында бир жолу кайталап айтып өтөйүн. Паркет болгон. Жакшы. Ремонтка анча деле муктаж эмес. Кээ бир жерлерин гана косметикалык ремонт кылсаңыздар болду. Сонун зыңкыйган батир. А бул жагы болсо ажатканасы достор. Ээсинин айтымына караганда достор, бүт сос объектилерге жакын мечит, мектеп, бала бакчалар, кафе, ресторандар, эс алуу багына жана бүт магазиндерге жакын. Өтө сонун. Бала бакча менен мечиттин, мектептин жанында кошуна эле жайгашкансыздар. Андыктан кыйналбайсыздар. Эми үйдүн баасы 45 миң долларга бааланды. Бир аз кеми болот. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралган эмес. Алмашуу жолдоруна батирлер болсо аянты чоң. Ошо ХБК тараптан, Салиева тараптан, Манас ата кичи районунан батирлер чыгып кала турган болсо, варианттарын карап көрөт. Андыктан чамдаңыздар, чалыңыздар, сүйлөшө бересиздер. Ээсинин номери экран астында кам турат. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Сиздерге насип кылсын. Ушул үйдөн агарыңыздар, көгөрүңүздөр. Анан эми анча деле зак болот деген маселе болбош керек. Биринчи кабат жакшы, асты жакшы утепление болгон. Кыскасын айтканда кыжалатчылык болбосун достор. Биринчи кабат улуу мундагыларга, улгайган адамдарга өтө ыңгайлуу кабат десек болот. Кирип чыгып тиричилигине кыла берет. Жыйынтыктадык анда, сиздерге насип кылсын. Содаңыздарды берсин.